أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة جماعة muhterem Müslümanlar. Cuma gün mübarek olsun, mübarek olsun, kutlu olsun. Hurmatlı mo'min Müslümanlar, hurmatlı cemaat, bugün bizge şunday buyruk geldi. Bu buyruk boyunca sizlerin kavarыңыздар бар. Mo'min Müslümanlardan en büyük delgen Kurban Ayt bayramı 2025 жылдың 6 iyun gününe тура келді. 6 iyun günü Құда қаласа иншалла ошол күнү айт намазын окуйбуз. Анан 5-и Арапа күн. Арапа күн 5 күн деп белгиленди. Анан урматтуу жамаат, айт намаздын убактысы 7:30-да окуйбуз. 7:30-да. 6:30-да баяндар башталат. Мүмкүн болсо, ошо 6:30-дан баштап акырын келе берсеңиздер болот. Балдарды ээрчитип, жуунуп, тазаланып, жакшы жыттуу атырлардан сөйүнүп, мүмкүн болсо жакшы кийимдерди кийип, мустахап амалдардын бири ошол айт намазга деп жаңы бир кийимди сатып алып туруп, ошол айт намазга кийип барамын деген бул мустахап амалдардан экен. Мүмкүн болсо ошол күнү бир таза жакшы кийимдерди кийинип, балдарды, неберелерди ээрчитип, келип айт намазды окуп кетишиңиздерди биз чакырып кетебиз. Айт намаздын өзгөчөлүгү жөнүндө сүйлөп берейин деп атам. Ал күндүн, Курбан айт күнүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү курбандык малын союуда. Курбандык малын союу ушун менен өзгөчө. Курбан айт майрамы же болбосо курбандык кой деген сөздөрдүн мааниси дагы ушул экен, урматтуу жамаат. Бул Кудайга жакындоо. Кудайга жакындоо майрамы ушинтип которулат экен. Демек, биз ошол Курбан айт күнү дагы бир жолу ошол Кудайга жакындоо максатында курбандык коюн союп, жакшы ниеттер менен, жакшы максаттар менен майрамды ушинтип белгилейт экенбиз. Билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 23 жыл пайгамбарлык милдетин аткарган. 40 жашында пайгамбар болгон. Ошол 63 жашка чейин ошол пайгамбарлык мээнетин аткарган. Ошол мезгилде пайгамбарыбызга болгон баягыдай динди кабыл алгандар жакшы ойдо, жакшы пикирде болушкан. Бирок ошол эле мезгилде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын динге болгон даватыга каршы чыккандар да көп болгон. Жактырбагандар да көп болгон. Эй, иманга кел, Кудай бул сен сыйынып аткан бул Кудай эмес бул. Кудайга сыйынгыла, ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллах. Мана ушул нерсеге чакырган. Мына ошондо пайгамбарыбызга бут тосуп, пайгамбарыбызга каршылык көрсөткөн инсандар да өтө көп болгон. Мына ошондой күндөрдүн бир күнүндө билесиздер, пайгамбарыбыздын өзүнүн баш аягы болуп бардыгы 7 фарзанты болгон. 3 уул, 4 кызы болгон. Уулдардын аты ким? Абдулла, дагы Касым, Ибрахим. Кыздардын аты Зейнеп, Фатима, Рукайя, Умму Кулсум. Мына ушул 7 фарзанты болгон. Бул 7 фарзантынын бир эле Ибрахим деген уулудан башкасынын бардыгы Хадиченин өзүнөн төрөлгөн. 7 фарзантынын бардыгы бир эле Фатименин өзүнөн башкасынын бардыгы өзү көзүнүн тирүүсүндө каза болгон. Фатименин өзү дагы пайгамбарыбыздан кийин бир 6 айдан кийин каза болгон экен. 6 айдан кийин анан Фатименин өзү вафат эткен экен, өткөн экен. Демек, пайгамбарыбыздын пайгамбарлык дооруда
Пайгамбарлык учурда, мындайча айтканда, балдары каза болгондо, ошол учурда мушриктер, мындайча айтканда, динди жактырбаган инсандар бул пайгамбардын балдары каза болуп атат, өтүп атат. Демек, мунун аягы жок. Келечеги жок. Деген сыяктуу бактысыз бул. Деген сыяктуу жаман сөздөр сүйлөшүп, эл арасында пайгамбарыбыздын өтө мындай бир көңүлүн түшүрүп, капа кылып, тарынта түшүп ошол сөздөрчү. Ушунчалык пайгамбарыбыз капа болот бул сөздөрдү укканда. Чындыгында балдарын жоготуп, өзү кайгыга батып турган мезгилде мушриктер мына ошол сөздөрдү чыгарганда, ого бетер пайгамбарыбыздын, мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын дагы көңүлү чөгүп, капачылыгы күчөйдү. Мына ошондой күндөрдүн бир күнү дейт. Пайгамбар жеңил уктап кайтып ойгонгондо ушундай жогору көңүлү көтөрүңкү эмеси жакшы настроениясы, мындайча айтканда, жакшы күлүмсүрөп ойгонот. Сахабалар сурашат: "Я Расулалла, эмне мынча маанайыңыз жакшы?" Дегенде пайгамбарыбыз ушул сөздү айтат экен. Мага тиешелүү, мага жакын аят түштү деп. Ал кайсы аят деле? Кайсы сүрө ошол? Каусар сүрөсү. Ал сүрөнүн мааниси мындай: Инна а'тайна кал каусар. Биз сага Каусар көлүнү бердик. Фасалли ли роббике ванхар. Раббиңе намаз окудагын курбандык коюн сой. Инна шани'ака хуал абтар. Албетте сени маанайыңды түшүрүп, капа кылып, тарынтып аткандардын өзүнүн келечеги жок. Өзүнүн арка жагы бүдөмүк. Алар өздөрү ошондой бактысыз деген аят. Маанидеги аят. Ушул аят түшкөндө пайгамбарыбыз кадимкидей көңүлү көтөрүлүп, баягы чөгүп аткан маанайы кайрадан көтөрүлүп, бир сөз менен айтканда пайгамбарыбызды сүйүндүргөн аят түшөт. Демек, урматтуу жамаат, бүгүнкү күндөгү сиз менен биздин курбан айт намазын окуп, курбандык коюн союп атканыбызга мына ушул аят далил. Ушул аяттын негизинде анан мына 14 кылым болсо дагы ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин жер бетидеги момун мусулмандардын бардыгы курбан айт намазын окушуп, курбандык малын курбандыкка союшуп келе жатышат. Манкана лаху сиа. Кимде курбандык малын союуга мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп дейт. Бирок курбандык коюн сойбой койгон болсо, фалямут инша яхудиян ау насраниян. Атайлап мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп курбандык малын сойбогон адам өлүп атканда жөөт болуп өлсүн же христиан болуп өлсүн дептир. Башка дагы бир хадисте ушундай хадис бар экен. Манкана лаху сиа. Кимдин курбандык малын союуга күчү жетип туруп, атайлап курбандык малын сойбосо, фала якрибанна мусаллана. Биздин намаз окуган жерлерге жакындабасын мындайлар. Биз намаз окуган жерлерге келбесин мындайлар деп. Ошон үчүн, урматтуу туугандар, бул мусулманчылык биздин милдетибиз, мойнубуздагы ар бирибизге жүктөлгөн карыздардын бири. Эми динибиз муну дагы өзүнүн эрежеси бар жамаат. Кимдин байлыгы нисап өлчөмүнө жетсе важып. Нисап өлчөмүнө байлыгы жетпесе курбандык сойбосо күнөөкөр болбойт. Эми нисап өлчөмү деген эмне деген сөз десе, нисап өлчөмү 85 грамм алтын. Мунун баасы 386.750 сом. Хажат аслия. Негизги муктаждыктарынан сырткары ушунча сом акчасы бар адам курбандык коюн союш керек. Курбандык коюн союш керек. Бул кээ бир алымдарыбыз бул нисапты алтынга
эсептеп эме кылат да. Эгер күмүшкө эсептей турган болсо, күмүштүкү өтө аз. Күмүштүн мен азыр унутуп атам, күмүштүн нисабын ала турган болсо анда көп адамга важип болуп калат. Ошон үчүн урматтуу момун мусулмандар, мен ойлойм, азыр ушул жерде отурган бардыгыбыз деле мүмкүнчүлүгүбүз бар курбандык коюн союуга. Ошон үчүн сойгондун аракетин кылайлы. Мен айтып аткан жокмун, урматтуу туугандар, сойгула дагы казиятка алып келгиле, жосу мачитке алып келгиле деп аткан жокмун. Бул курбандык коюн союп туруп, бейбечараларга бериңиздер. Факир мискиндерге бериңиздер. Муктаждарга бериңиздер. Аз камсыз болгондорго бериңиздер. Кээ бир адамдар бар, үйдө канча айлап казанада эт кайнабаган үй бүлөлөр бар. Сиз аны билбейсиз. Ал дагы сизге келип арызданбайт. Бирок байкасаңыз, билишип, издеңиз. Ошол күнү алып барып жеткизип бериңиз. Колуңуз менен алып барып бериңиз, мүмкүн болсо. Ушул жерде дагы бир сөздү айтып коюшубуз керек туугандар. Биз бул малды сойгондо бардыгын таркатып берүү дагы шарт эмес шариятта. Бардыгын союп туруп, өзүңүз жесеңиз дагы болот. Өзүңүз холодильникке туздап басып койсоңуз дагы болот. Бирок максат эмне? Максат курбандык коюн союу максаты ушул. Шариятыбыз 3кө бөлсөң жакшы болот деген мустахаб болмок. Бул мустахаб. 3кө. Кантип бөлүнөт ол? 3кө бөлүп туруп сойгон коюңузду. Bir bölügünü saklap koyun, bir bölügünü tuğanlarınızga verin, bir bölügünü muhtaçlarga apar veriniz. Bul mustahap. Kүйüp pışıp aytıp atat, damıla значит özüge köş kerek okşaytı dep oylabаш керек. Yok, андай эмес, Кудайга шүгүр, андай эмес. Бирок, урматтуу туугандар, бул динибиздеги важип амалдардын бири экен. Ошон үчүн сиздер ушундай ой болуш керек. Бул курбандык малын союу менен инсан ниет кылыш керек союп атканда. О Аллахым, бул кылган кайыр эксам садакам менен кийинки жылдагы курбан айт күнүгө чейин мага келчү балалардан, менин үй бүлөмө келчү кырсыктардан бардыгынан Кудай сактап. Ушун үчүн мен сенин ыраазылыгың үчүн курбандык кылып атам деп ниет кылып туруп, анан союш керек. Ниет ушундай болуш керек. Анан бир курбандык, мисалы, кой, эчкини бир адам союш керек. Берки бодомал, топоз же төө соем дегендер болсо 7 адамга чейин союш керек. Ушу 7 адамдын дагы дейт, ниети бардык курбандык болсун дейт. 6 курбандык кылып, бирөөнүн ниети үйдө как раз көч жок эде, жыда жакшы болуп атат да. Деп ниет кылса дейт, 7-өөнүн тең курбандыгы жараксыз болуп калат дейт. Ошого, урматтуу туугандар, ниетти ушундай кылыш керек. Анан баягы союлчу малдын дагы кемчилиги болбосун. Ушуга карап коюш керек. Дамла кече кайта айтты да базарга кирип, арык бир эч ким албай койгон айтты да уктугу да союп коелу деп ошого мал сойбош керек. Сойгонго жараша жакшысын алып союш керек. Семизин союш керек. Мүмкүн болушса. Баягы сыйлуу конокко сойбойсаң арык малдычы, туурабы? Кой кишини эти болсун, май болсун, көч болсун дейсиз. Ошол сыңары Кудай үчүн да кылып атканда курбандыгыңыз жакшы болсун, кемчилиги болбосун. Баягыдай кемчиликтүү мал болуп калбасын кыскасы. Урматтуу туугандар, бул курбандык малын союуда биз максат эмне экен? Кудайга жакындоо. Ал эми бул сое турган малыбыз эртең кыяматта улоо болот дейт. Улоо. Аллах табарак ва таала айтат экен: "Эй периштелерим, мына кыяматта махшарда майданда тирилип туруп аткан адамдарды жөө бастырбагыла" дейт экен. Улоолорго мингизгиле, ошо кылган курбандыктарына мингизгиле деп айтат экен. Эмнеге десе, анткени бул адам баласы наркы дүйнөдө дагы жерде баскан эмес дейт экен. Караң,
Адам баласы ең бірінші қайерде болады? Атаның белиде болады. Улауда жүріп отабы. Андан кейін ененің құрсағы да болады. Қанша? 9 ай болады екен. Андан кейін, төрелгенден кейін басқанға шейін қанша жашта басады? 2 жаш, 2,5 жашқа шейін ененің көкірегі де болады екен. Андан кейін атаның көкірегі де болады дейді. Анан кішіне басып қалғанда ешек, ат, түйе улауларға минет екен. Анан жер, құруқ жерде өлгіше ушул нерсени колдонот дейт. Әлі сулардачы, қайық кемелерде жүрөт дейт. Мында қарап көрсеңіз, адам баласы өлгенде ham, қаза болгондо ham қабырға чейин сүдүрөп жерге жаткызып апарбайт экен да. Өлсе дагы баягы табытка коюп салып, 3-4 адам, 5-6 адам желкесине көтөрүп жерге чейин улоого барат экен да. Адамзат ушундай экенбиз да. Эми карагыла дейт. Булар жарык дүйнөдө бүт улоодо келишти. Эми макшарда бияка кабырдан чыкканда дагы жөө бастырбагыла, ошол кылган курбандыктары улоо болсун, ошого минсин дейт. Макшарга чейин. Ana ушундай маселе бар экен китепте, урматтуу жамаат. Ошон үчүн туугандар, биз ошол ар бир кылган курбандыктарыбыз, ар бир кылган бул жакшылыктарыбыз иншалла өзүбүз үчүн гана пайдалуу бир амалдардан болуп эсептелет экен. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулмандар, биз ошол курбандык малын союуда башка бир нерселер үчүн дагы соебуз. Мында жакшы карап көрсөңүз, башка бир шариатта жок нерсе үчүн дагы базарга барып мал алып келиш керек, союш керек экен деп мал союп беребиз. Бирөөлөр үчүн же башкалар үчүн дагы. Келиңиз. Ошо курбандыкты өзүңүз үчүн союңуз. Аллахым, мага ар кандай оорулар келип калышы мүмкүн. Жол кырсыкка дуушар болушу мүмкүн. Ооруга дуушар болушу мүмкүн. Мен эмес, балам дуушар болушу мүмкүн. Ушулардын бардыгы үчүн, ушул кылган курбандыгым үчүн ушул нерселерден сакта деп ниет кылып союңуздар. Бул дүйнө, урматтуу жамаат, колдун кири. Бүгүн бар, эртең жок. Бүгүн сизде мүмкүнчүлүк барбы? Бүгүн союңуз. Кийинки курбан айт намазыга, кийинки курбан айт күнүгө сиз жетесизби, жетпейсизби? Кийинки курбан айтта барсызбы, жоксузбу? Кийинки курбан айтта балаңыз менен, нейреңиз менен намаз окуган жерге келесизби, келбейсизби? Бир Куда билет. Ким бар, ким жок, бир Куда билет, эч ким билбейт жамаат. Siz bu kurban aytta barsızbı? Harekatlı kılıp kalın. Bu dünyanın siz işte otkan pul, iştin, siz tavı otkan puldun tüyüge hiç kim jetmeptir, karab görseňiz. Siz kılıp otkan biznesti, siz tavı otkan puldu ata babamızdan kılgandı. Biroq tüyüge hiç kim jetmeptir. Oşolar da bir türkü kılıp hiç nersen kaldırıp ketmeptir. Ölüp dirilip tapkan mal mülkünü, je salıp koygan үйünü, balası er jetip üylөнгөндөн кийин сәл нито салыптыр деп баласы бузуп таштап башкача салат. О сиз ол үйдү салам деп мээ гана күндөрдү башыңыздан өткөзүп көрдүңүз. Кимдер менен гана урушпадыңыз? Пайдубалдын ташын көтөрөм, фундаментин коём, үстүн тургузам, шипирин жабам депчи. О үйдү бүтүрөндө сиз мээ гана түндөрдү уйкуларда бездиңиз. Бирок түбөлүк ол үйдө эч ким жашабайт экен да, карасаңыз. Сиз салып койгон үйүңүз балаңыз үчүн дагы эртең жакпайт экен да. Бала сөзсүз түрдө башка кылып салат экен. Атам эски ыкма менен салыптыр. Азыр эми мен 3D форматта кнопка менен эшик кнопка менен ачылып жабылыш керек. Нито эшик коюптур деп сиз салган койгон эшикти бузат эртең эле. Ошон үчүн туугандар, дүнүйө ушундай бир нерсе. Түйүүгө эч ким жетпеген нерсе.
Dünyadan bir bolboğan summanı vaz geçin dağı. Erten Kurban Ayt günüge jet adamın biri olunuz. Erten bazarga çıkıp bir kurbanlık malda alıp çıkıp değerdanıp. Kurban Ayt günü. Kurban Ayt günü bilesler 3 gün mal soyuladı. Kurban Ayt günü, ertesi günü, üçüncü günü asirge çeyin soyuladı. Şu 3 günün içinde soyulup kalgan kurbanlık bolu eseptirildi. Yakında bir tuğanlarımız menен jolугуп kaldık, acıga jönüp atkan eken. Anam jakşı duaсын berip, biz dualardı berip jönüp atабыз. Ana bir dagы bir aksakal ötüp ketken tuğanыбыз жөнүндө söz kılıp kaldık. Al tuğanыбыз aytıp atat. Balдар жүгүрүп келди дейт aksakal. 80'den aşıp kalgan. Ana ne oldu desem, akаңыз, atası men bir tuğan aytıp atat da. Akаңыз kıynalıp atat, tez barbasanız bolbay kaldı. Barsam töшөктө жатат, чындыгында кыйналып калыптыр дейт. Өтө кыйналып калыптыр. Ana kirsem эле oturup туруп, балам келдиңби, Ясинди оку деп айтты дейт. Анан кайта Ясинди окуп, дам салып аттым дейт. Дам салып атканда ушунчалык кыйналып, тердеп, өтө катуу кыйналып турганын байкап атам дейт. Бирок мына шу сөздү айтты, мен hiç жүрөгүмө өтө катуу таасир этти дейт. Балам дам сал, Ясинди токтотпа деди дагы дейт. Балам, bu жарык дүние жалган экен деди дейт. Bu жарык дүние жалган экен деди дейт. Акыркы сөз ушул болду дейт. Анан калимени айтты, анан үзүлдү дейт. Ол аксакалдын bir 100'den ашык гектар жери, канча мал мүлкү дүниясы бар аксакалда. Акыркы сөз ушул болду дейт. Балам, жарык дүние жалган экен деди. Meni şuncha jıl çoğultkan mal mülküm, dünyam saktap kala almadı. Şuncha jıl çoğultkan dünyam meni saktap kalganda çın demekmi? Degen eken. Эми урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулмандар, dünya керек, жер керек, машина керек, үй керек, пул керек, бардыгы керек. Бирок биз эмнени айтабыз? Биз эмнени айтабыз? Ол ошол дүнүйөнү жолу менен канаат кылып, шүгүр кылып, ачкөздүк кылбай, бирөөнүн көңүлүн оорутпай, бирөөнү ыраазы кылып чогултуңуз. Маселе жок. Маселе жок. Бирок жакшы ойлонуп көрүңүзчү. Сиз менен биз чогултуп аткан мал мүлк дүнияны канчасын ыраазы кылып чогултуп атабыз, канчасын наразы кылып чогултуп атабыз. Канчасын ыраазы кылып алып атабыз пулуну, канчасыны ыйлатып пулуну алып атабыз. Өзүңүзгө өзүңүз сөз бериңчи, суроо бериңчи, өзүңүзгө өзүңүз карап көрүңчү. Өкмөттүн ишиде иштейбиз, айлык алабыз, айга бир канча миң. Бирок ошол айлыкка ылайыктуу иштеп атабызбы? Ишибизде, кабинетте. Же эптеп şu saatты карап, şu күндү эсептеп, ишибизден тайыны жок, жалчулуу бир ишти кылган эмеспиз, айлыкка келгенде кантип алып атабыз? Өзүңүзгө өзүңүз суроо берип көрүң. Бар элдин арасында шундай адамдар бар. Кыпынчалык нерсесини дагы ыраазылык менен, кушук курсанчылык менен чогултуп, рызкысын терип жеген адамдар бар эл арасында. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү мошенник, көпчүлүгү алдамчы болуп кетти. Эптеп эле бирөөнүн эмесин, эптеп эле şu ustalarım эптеп бир нерсени кылып туруп, өзүнүкүнү туура кылып туруп, бечаранын бергинин пулун алып чыгып кете турган адамдар көбөйдү. Эптеп бир беласынын машинасын чукуламыш кылып,
Жакшы жеринен бузуп туруп, кайта оңдоп туруп, мынанча жер бузулуп туруп, манча сом болот, бер деп туруп чыгып кеткен жалганчылар көбөйдү. Таптаза берген малдарын орукчан кылып, аманатка кыянат кылып, жарымын өлтүрүп, жарымын сындырып алып келген малчылар көбөйдү. Бейбечаранын көзүнө оюп, бейбечараны алдап, ошондор да көбөйүп кетти. Ошон үчүн, урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулмандар, бу дүйнө ошон үчүн айтып атабыз, кимден гана калбады. Иштейли, мал мүлк, дүйнө, кызмат бардыгы керек, бирок адал жол менен. Пешенетер эмгек менен. Бирөөдүн ыраазылыгы менен. Ошонун кушу курсанчылыгы менен. Шарият көргөзгөн адал жол менен байыңыз, асманга жетиңиз башыңыз. Баракалла дейбиз. Алла разы болсун дейбиз. Ар жерден уурдап, ар жерден бейбечаранын жерин ээлеп алып, онан сатып, ошон инсандар көбөйдү бизде. Ошон үчүн, урматтуу туугандар, мен эмнени айткым келип атат? Келиңиздер. Ошончо дүйнөнүн чекеси. Эртең Курбан айт жакындап атат. Курбан айт майрамы келе жатат. Курбан айт күнү курбандык малын союп, дагы бир жолу Кудайга жакындоо ибадатын кылып калыңыз. Кудайга жакындоо ибадатын важип болгон амалды аткарып калыңыз. Дагы бир жолу баягы сөзүмдү кайталаймын. Кааласаңыз этини, көшүнү союп туруп бардыгын холодильникке салып коюңуз. Ыктыяр өзүңүздө. Шарият уруксат берет. Кааласаңыз бардыгын бирөөгө бере бериңиз. Уруксат берет. Кааласаңыз бөлүңүз 3-кө. Ыктыяр өзүңүздө. Ошон үчүн, урматтуу момун мусулмандар, ман хаража мин байтихи, караңыз. Ман хаража мин байтихи иля шираил адхия. Ким үйүнөн дейт, курбандык малын сатып алуу үчүн чыккан болсо, кана лаху бикулли хутбатин ашара хасана. Ар бир кадамына 10 сооп жазылат дейт. 10 күнөөсү кечирилет, 10 эсе даражасы көтөрүлөт дейт. Ва иза такаллама фи шираиха, кана каламуху тасбихан. Эгер ошол малды сатып алып атканда сүйлөгөн сөзү таспих катарда кабыл алынат. Ар бир сүйлөгөн сөзү Субханалла деген сөздүн эсебинде соогу ушундай жазылат. Ва иза нақада саманаха кана лаху бикулли дирхамин 700 хасана. Акчасын эсептеп берип атканда курбандыктын ар бир сомуна дейт 700 эсе сооп жазылат. Ар бир сомуна, 700 эсе сооп жазылат. Ва иза тарахаха алал ард юриду забхаха истагфара лаху кулла халқин мин маудииха илал арди сабия сабиа. Алып келип, буттарын байлап, кыблага каратып, бычагын курчутуп, курбандыкка деп ниет кылып, жерге жаткызган болсо дейт. Жерге жаткызган болсо жа, жердин 7 кабат астындагы нерселердин бардыгы, жан-жаныбардын бардыгы дейт, истагфара лаху. Курбандык коюн союп аткан адамга истигфар тилейт дейт. О Кудайым, кечир машу кишини. О Алла, кечир. Жердеги эмне нерсе жашаган нерсе, бардык кыймылдаган нерселердин бардыгы истагфара лаху. Ал адам үчүн истигфар тилейт дейт. Кечирим сурайт дейт. Ва иза ахрака дамаха халакаллаху бикулли катрати мин дамиха 10 малаика ястагфируна лаху иля яумил кияма. Курбандык коюн өзү негизи ким курбандык кылам десе, өзү союп берген жакшы экен. Өзү бычак тартып берген жакшы экен. Эгер соя албаса, анда бирөөгө тарттырса майыл дейт. Ошол сойгондо тамчылаган ар бир тамчысына Аллах Таала 10 периштер жаратат дейт. Кыяматка чейин бул периштелер бул курбандыктын ээсине истигфар тилейт. Дуа кылышат экен. İşte albatımız işi жүрүшүп кетсин. Таппай аткан болсо тапканы баракалуу болсун.
Biri эки болсын, қызы бақтылуу болсын, баласы имандуу болсын. Кыскасы ушул жакшы сөздөр менен парышталар дуа кылат дейт. Та кыяматка чейин. Малды союла турган убактысы дептир. Курбан айт күнү 6-июнь болду. Мына караңыздар, 6-июнь намаздан кийин 7-8-июнь асырга чейин союсуздар. Асыр намазда бүтөт курбан айт намазынын малдын соя турган убактысы бүтөт. Мына 3 күн, 3-күн күнү асырга чейин союп бүтүш керек. Aha. Vakt yok. Ya çoğu yaşasa ötöt. Başka yaşasa her kim başka söylüş gerek. Amin. Şu cemaatımızdan da dua ümit kılganlar boluşu mümkün. Allah tabarak ve taala şu her kimnin жүрөгүндө кандай максат, кандай жакшы тилектер болсо жеткирген болсун. Кудай таалам жүзүбүздү жарык кылып, ыйманыбызды бекем кылып, ошондой ыйык келген Курбан айт намазга чоң даярдык менен курбандык малдарын союп, жогорку деңгээлде өткөрүүнү Кудай таалам баарыбызга насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.